Ассаламу алейкум. Биз бүгүн ышталган куйрук даярдайбыз. Ал үчүн бизге эмнелер керектелет? Видеодо өзүңүздөр көргөндөй паприка керектелет, ачуу калемпир керектелет, корготулган ачуу калемпир, мурч, анан ашкөк, корготулган ашкөктөрдөн керектелет, корготулган ашкөк, туз жана дунган кошулмалары керек болот. Ошолордун баардыгын даярдап алгандан кийин, мисалы мага азыр 2 куйрукка 2 алаканга толтуруп тузду алдым. Эми булардын баардыгын жакшылап туруп аралаштырам. Аралаштыргандан кийин, мынакей аралаштырып чыккандан кийин аябай сонун болуп калды. Мына карасаңыздар, эми куйругубуздун өңү кандай болорун элестетип койдуңузбу? Баса бул куйрукту мына ушул кошулмага оонатып алабыз. Мына бизге 2 куйрук бар. Бул 2 куйрукту алгач сууга 10 минут кайнатып бышырып 10 минут кайнаган сууга 10 минут бышырып алдым. Андан кийин кестим, чала бышырдым да 10 минутка гана. Андан кийин мынтип баардыгын өзүм каалагандай кылып даярдап туруп алдым. Калыңдыгын 1 сантиметрлик кылып дасторконго койсоңуздар болот. Биз 2 жылдан бери ыштачу эмеспиз, мындай эле аралаштырып коюп эле жечик. Ушул эле ыкманы колдонобуз, бирок ыштабай туруп муздаткычка салып коебуз дагы. Анан кийин чекесин алып чыгып жей берчүбүз. Жыл бою жетчи. Бул ирет ыштап көрүүнү туура көрдүк. Папам бизге азыр кантип туура ыштаганды көрсөтөт. Ага чейин биз мынтип да даярдап туурап алган куйруктардын баардыгын мынтип кошулмаларга ары бери оонатып, тузун сиңире үстүнөн басып тузун сиңирип алабыз. Мынакей оонатып койдук. Сиздер ыштабай эле ушунун өзүн эле муздаткычка салып тоңдуруп койсоңуздар болот. Бир жумага калтырсаңыздар, анан ошол жерде сиңгенден кийин анан алып чыгып жей берсеңиздер болот. Бирок биз ыштап коюуну туура көрдүк. Ошол себептен ыштоо үчүн мынакей шашлык бышыруу үчүн мындай шиштерди алдык дагы ага катарынан тизип алдык. Андан соң мынакей бул жака от жагылып атат. Шаар жергесинде кемиге жок. Ошондуктан мынтип колдогу бар буюмдар менен даярдап атабыз. Мына жыгачтар жагылды, жыгач жагылып атат. Бул от өчүрүлгөндөн кийин үстүнө биз азыр арчалардан салабыз. Арчага салып, ошо арчанын түтүнүнө ышталат дагы. Андан соң отту өчүрдүк толугу менен. Мынакей эми баардыгын тизип атабыз. Буларды толук тизип бүткөндөн кийин үстүн жаап коебуз. Жарым саатка 40 мүнөткө калтырасыздар. Андан кийин алып чыгып жесеңиздер болот. Мен шаарга келдим эле бүгүн. Кыздымдын үйүнө. Анан бир куйрук ала келдик эле. Ошо куйруктан азыр мындай кылып эме жазып атабыз. Капчоны жазып, мындай кылып Иштеп атабыз. Эми шаардын жери башкача айылдагыдай көрдө бир эле мына ушундай метод менен кол менен жазап кичине ыштап атырк эми. Азыр кудай кааласа бир жарым саат турду, анан жарым сааттан кийин билинет. Папам 2 куйрук ала келген айылдан. Койдун куйругу. 2 койдун куйругун ала келдим эле. Анан ушундай кылып кезип, ыштап жатабыз. Жарым саат, 1 саат турат да? 1 саат. 1 саат эмес, жарым саат болду.
Bayağı da yok.